Финляндиянын Тампере шаарында дүйнөлүк жаштар арасында күрөштүн түрлөрү боюнча чемпионат болуп өттү. Өзүбүзгө тиешелүү кыз келиндер арасында ошол дүйнөлүк чемпионатты атап кетсек, биздин Кыргызстан курама командасынан 3 спортчу кызыбыз катышты. Бул 55 кг салмакка чейин Марсбек кызы Назира деген кызыбыз, ал эми 67 кг салмакка чейин Жуманазарова Мээрим деген кызыбыз коло медаль жаратып алды. Ал эми 72 кг салмакка чейин бул жаштар арасында эң оор салмак болуп эсептелет. Ошол салмакта Медет кызы Айпер деген кызыбыз өзүңүздөр көрүп болгондой алтын медалды жеңип алды. Бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу алтын медаль жеңип алдык. Ошо жаштар арасында буга чейин Айсулуу Тыныбекова 2014-жылы коло медаль жеңип алган эң биринчи тарыхта болгон. Андан кийин ошол эле бир күн мурда Жуманазарова Мээрим деген кызыбыз 67 кг жыйынтыктап койсо, ал эми эртеси күнү Айпери жаңы тарыхты кайра жаңылап койду, алтын медаль алып. Аябай жакшы өттү, мен үчүн оор эле болду. Мен жалпысынан 4 беттеш өткөрдүм. Биринчи беттешимде Швециядан келген балбан кыз менен болду. Экинчи беттешим Италиядан келген спортчу балбан кыз менен өткөрдүм. Үчүнчү беттешимде Россиядан келген балбан кыз менен беттеш өткөрдүм. Ал эми алтын медальга болгон беттешүүдө жапон спортчусу менен беттешип 8-6 эсебинде жеңдим. Мен ушунча бүткүл кыргыз элинин ата энем, бир туугандарымдан эң биринчиден ошо Нурбек агай менен Айсулуу эженин ишеничин актайын деп колуман келген аракетимдин баардыгын жумшадым. Буларга аябай ишеничибиз аябай чоң болчу. Мен ушул жок дегенде 2 алтын медальды үмүт кылып аткам. Биздин Мээрим Жуманазарова дагы алтын медальга ээ болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Эми буйрукка жараша коло медальдын жеңүүчүсү болуп келди. Бул дагы жакшы жетишкендиктер. Ушу Медет кызы Айпери болсо биздин алдыбызга койгон максатты толугу менен аткарды. Айткан нерсенин баардыгын угуп, туура жасап, ушул акыркы секундаларда ушу жеңишти тартып жулуп алды десек болот. Ал жака барардын астында көлдө 12 сбордо дайындандык. Нурбек агай, Айсулуу эже дайындады. Финляндияда 4 беттеш өткөздүм жалпысынан. Биринчи беттешүү Франция өлкөсүнүн спортчу кызы менен чыктым. Аны 6-2 эсебинде утуп, экинчи беттешүүм Германия өлкөсүнүн спортчусу менен чыктым. Аны 10-0 эсебинде утуп, үчүнчү беттешүү Куба өлкөсүнүн спортчу кызына 5-2 эсебинде уттуруп койдум. Бул 3-чү орун үчүн мен Норвегия өлкөсүнүн спортчу кызы менен күрөшүп, аны 10-0 эсебинде уттум. Бул жерден колдонуп агайларды, Нурбек агайды, Айсулуу эжени, Баку агайды, өзүмдүн атамды бүттүн ыраатчылыгын билдирип кетким келет. Буюрса bundan кийин дагы чоң ийгиликтерди жаратууга сөз беребиз. Финляндияда өткөн чемпионат, дүйнөлүк чемпионатка барып, биринчи беттешүүдө Болгариянын спортчу кызын утуп алдым. Ал эми экинчи беттешүүдө индиялык спортчу кыздан утулуп калдым. Ошо жакшы, аябай агайлар жакшы даярданып калган, биз өлө жакшы даярданганбыз. Анча-мынча кемчиликтер кетти окшойт менден дагы ошол. Эмди мелдештерге жакшы даярданам буюрса, мындан да жакшы аракет кылам. Сиздин оюңузча эмне жетишпей калды ушул утушка? Өзүмө ишенип чыгып алдым окшойт да, аябай ишенип алдым окшойт. Буюрса эмкисинде мындай катачылык кетирбегенге аракеттенем. Ошо. Алдыда ушул мына буюрса 15-нде улуу кыздар арасында чемпионат болот. Бул жерден ага машыктыруучу менен отуруп биз эртең ошол кимдер барат, мына 2 жума калды, ошону биз чечебиз. Анан ошол эгер кыздар дайын болсо, бул все-таки улуу чемпионат да, бул Парижде өтөт. Чемпионат мира. Ошол эгер кыздар дайын болуп, багы функционалдуу психологически дайын болсо, мен ойлойм, ушул ага машыктыруучунун чечими менен Франция чемпионатына да катышышы мүмкүн.